Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel murselin. Seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Hurmatlı bir tuğandar. Jaratkan merimdi Allah subhanahu wa ta'ala bugünkü uyut günüstü mübarek kılsın. Jaşoda bilip bilbestен жасаған günölөрүбүз толтура. Бирок Allah subhanahu wa ta'ala'nın merimi çeksiz, geçirimdүүлүгү çeksiz. Allah Ta'alaga tövbe kılgandарды, istiğfar suragandарды Allah жактырат, жана алардын günölөрүн geçirгенди Allah Ta'ala жакшы көрөт. Ошондуктан Allah'tan biz бардыгыбыз жашоодо билип билбестен кылган күнөөлөрүбүз үчүн кечирим сурайбыз. Allah Ta'ala günölөрүбүздү кечирсин, акыреттеги даражаларыбызды Аллахым өзү бийик кылсын. Урматтуу бир туугандар, бүгүнкү биздин сабагыбыз абдан зарыл жана абдан актуалдуу болгон ушундай бир сабактардын бири. Бул жалпы адамзатка тиешелүү тема. Бул тема бардык жалпы адам затына тиешелүү тема. Бирок биз бүгүн мынакей ушул өзүбүздүн өлкөбүз Кыргызстан деген мына ушундай өлкөбүз, мекенибиз эгемен мамлекетте жашап турабыз. Мына ошондуктан бүгүн урматтуу бир туугандар, биз өзүбүздүн коомубузга тиешелүү болгон, мусулмандарыбызга тиешелүү болгон теманы сөз кылабыз. Бул тема, урматтуу бир туугандар, эмне тема? Бүгүнкү күндөгү мына ушул канчалык мезгил өтүп атат, убакыт турбайт экен ордунда. Убакыт өтүшү менен мынакей өнүгүү процесстери жүрүп келип атат. Мынакей канчалык өнүккөн сайын ошончолук адамзат арасында проблемалар көбөйүп атат. Бүгүнкү мына ушул темабыз, урматтуу бир туугандар, мына ушул өнүгүү менен кошо бул проблема дагы кошо өнүгүп баратат. Абдан өнүгүп баратат. Ошондуктан бул тема, урматтуу бир туугандар, мусулмандардын, ыймандуу адамдардын арасында жайылып жаткан туура эмес маалыматтар тууралуу сөз кылабыз. Туура эмес маалымат. Фейк. Бүгүнкү тил менен айтканда фейк деп коет экен. Мынакей азыр уже жаштарыбыз бул нерсени жакшы өздөштүрүп келишип атат. Фейк деген нерселер, дезинформация, мына ушул тууралуу иншалла кеп кылабыз. Эми адам затын Аллах Таала жараткандан кийин кантип жараткан мээримдүү Аллах Таала мына ушул теманы Кур'ан Каримде өзүнүн ыйык китебинде айтпай койсун. Аллах субханаху ва таала айтып атпайбы? Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакумул ислама дина. Мен бүгүн силердин диниңерди толук кылдым. Силерге берген жакшылыгымды дагы толук кандуу кылдым. Жана силер үчүн мына дин катары тутунуп жашоого ислам динине мен ыраазы болдум деп Аллах субханаху ва таала ушул аятында айтып атат. Ошондуктан мына ушул ислам дининдеги эң ыйык болгон Кур'ан, Аллахнын сөзү деп биз билебиз. Туугандар, бул Аллахтын китеби, бул ыймандын бир түркүгү. Эгерде мына ушул китепти бирөө жарым четке кага турган болсо, автоматтык түрдө исламдан, ыймандан чыгып кетет. Ал адамга жаназа окулбайт. Ал адам мусулмандардын көрүстөнүнө коюлбайт. Ошондуктан абдан этият болуп, Кур'ан Каримдин ичинде бир аят эмес, бир тамгазын четке каккан адам ыймандан чыгып кетет, туугандар. Ошондуктан мен азыр жараткан Аллах Таала мына ушул тема тууралуу, мына ушул дезинформация тууралуу, же болбосо адамдардын ортосундагы жайылып жаткан маалыматтар тууралуу, же болбосо коомдун ичинде кээ бир адамдар тууралуу, аларга мына ошондой баягы лакаптарды, аттарды коюп, аларды жаманатты кылып, аброюн, намысын төгүү, уят кылуу, шерменде кылуу коомубузда орун алып бараткан болсо, дал ушул тема мынакей Аллах субханаху ва таала Кур'ан Каримде айтып атат. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим.
innellezina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fillezina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Туғандар, мынау ушул аятта жараткан мээримдүү Аллах эмне деп атат? Эмне деп айтып атат? Туғандар, бул аят башталганда эле мына ушул жердеги туғандар, мына ушул бизде грамматикалык жагына эгерде көңүл бура турган болсок, мына ушул жерде инна деген бул грамматикада бул харф мушаббах бил фи'л деп айтылат. Ошондой эле ладина деген исм маусул болуп, бул фатха болуп, иннанын аты деп аталат бул грамматикада. Юхиббуна бул деген азыркы же келечектеги болуп аткан ушундай этиш глагол. Настоящий же будущий времяны көрсөткөн глагол. Бул жердеги туугандар, мынакей Аллах субхана ва тааланын айтып атканы имандуу адамдардын арасында уятсыз нерселердин жайылып жүрүшүн жактырып жаткан адамдар, ошол нерсени каалап турган адамдар. Аларга бул дүйнөдө оорутуучу азап болот. Бул дүйнөдө оорутуучу азап болот. Бул тугандар багы курдомат, же болбосо фахиша деп, урматтуу бир тугандар, бул фахиша деген мына ушул жердеги сөз баягы уятсыз деп биз айтып коюп атабыз. Бул негизи фахиша деген сөз уятсыз деген ушул фахишанын мааниси, урматтуу бир тугандар, бул абдан баягы мындай көнүктүгү чегинен ашып барган, жамандыгы чегинен мындай грань зашкаливать этип аткан, ошондой ашып бараткан жамандыкты фахиша деп айтылат. Фахиша, уятсыз. Бул дегенди биринчи орунда ошол зинаны айта турган болсок, бул аяттын негизи, бул аяттын пайда болушунун себеби эмнеде десе, бул урматтуу бир тугандар, ислам тарыхында пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям биз сыяктуу эле адам болгон. Биз сыяктуу адам болгон. Курсак ачкан, хажаты менен барган, кайгырган, сүйүнгөн, кубанган, мына ошол сыяктуу бардык адамга таандык болгон ошондой сапаттардын баары пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламда болгон. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам мына ушул адам катары, адамдын эң ушул жүрөгүнө каттуу бир оор, ушундай бир соккуну эмне нерсе берет десе, бул адамдын намысы. Ал дегени, ал адамдын сүйгөнү. Аял заты. Сен сүйгөн аялың болсо, ушунчалык сүйүп, тимеле аны көргөндө көзүң кубанып турса, укканда кулагың, анын үнүн укканда кулагың кубанып турса, аны эстеген кезде жүрөгүң кубанып турса, сүйүү эмес эмне бул? Сүйүү. Мына ошондой сүйүп турган адамың тууралуу бузукулук жасаптыр, бул ойноп кеттир, ойнош менен жүрүптүр, бир жерден көрүп калыштыр деген сөздү эгерде сиз мына ошол эң каттуу сүйгөн адам тууралуу эгерде ушундай маалыматты сөздү угуп калсаңыз, канчалык деңгээлде жүрөгүңүз ооруйт? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын башынан дал ушул история өттү. Дал ушул окуя пайгамбарыбыздын башынан өттү. Айша энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын эң жаш аялы болгон. Пайгамбарыбыздын мына ушул Айша энебиз жана ошондой эле сахабалардан Сафван деген ушул сахаби, булар бир жактан кайтып Мадина шаарына кайтып келатканда, Айша энебиз ал кезде жаш болгон. Бул ошол кичине четке чыгып, ошол жерде көзү баягы эс ала коюп, ал жактан ушул көзү кетип калып, уктап калып, анан ал кезде урматтуу бир тугандар баягы төөнүн үстүнө мындай карета сыяктуу, баягы хавдаш деп коет, арабтарда хавдаш деп коет, бул баягы замбар сыяктуу, бирок үстү тосулган, эми аны түшүндүңүз. Мына ошол нерсенин сырты толугу менен 4 тарабынан тең парда менен тосулган. Айша энебиздин салмагы өтө жеңил болгондуктан, аны төөнүн үстүнө мингизип, баягы өркөнчүнө отургузганда, Айша энебиздин бар экени, жок экени, салмагы жеңил болгондуктан бул нерсе билинбестен
Булар Айша энебизди баягы пардасын ачып, ичинде барбы жокпу, ошол нерседен сахабалар тартынганынан ичин ачып караган эмес. Ошол үстүнө жүктөгөн бойдон булар Мадинага кетип калышат. Анан баягы кербендин артынан кечигип баягы атын жоготуп койгон сахаба атын таап ат менен келатса Айша энебиз турган болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жары, сүйгөн жары. Баягы сахаба эмне кылыш керек экен? Не кылыш керек? Айша энебизди калтырып кетиш керекпи? Же алып кетиш керекпи? Сиз ушул абалда калсаңыз, эмне кылмаксыз? Сиздин пайгамбарыңыз, сиздин устазыңыз болгон мына ушул абалда кандай жолду тутмаксыз? Албетте, Сафан радиаллаху анху ерден түшүп, ердин үстүнө Айша энебизди отургузуп, өзү учкаштырып алган жок. Артына учкаштырып, өзү ерге отуруп, артынан учкаштырып алабызбы биз? Андай кылган жок. Жетелеген бойдон Мадина шаарына кирип келет. Мадина шаарына жетелеп келет. Мадина шаарына жетелеп келген кезде ошол шаардын ичине кирип келатканда албетте эми шаарда түрдүү адамдар толтура. Ал жерде албетте баягы ислам дини мына ушул Мадина дооруна өткөн кезде пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын баягы Худайбия ошол келишиминде, ошол баягы тынчтык келишимин мушриктер менен түзгөн кезде мусулмандардын саны аргын болуп, мына ошол дин өнүгүп бараткан кез, ошондуктан мына ошол Мадина шаары мындайча айтканда рассадник баягы 200 мунафыктардын рассаднигине айланат. Ал кандай? Ал жерде 200 мунафыктардын саны көбөйүп баштайт. Саны көбөйүп баштайт. Ошол адамдардын чекесине мындай сыртта калып калбаш үчүн таасирдүү адамдар исламга кирип баштады. Сахабалар кирди, таасирдүү байлар бар. Мына ошол жерде анан кийин 200 мунафыктар да пайда болду. Мына ошол мунафыктардын тобун жетектеген, булардын үстүндөгү турган аксакалы, же болбосо булардын командири, башчысы Абдуллах ибн Убай ибн Салул деген Расул мунафикин деп коет. Мунафыктардын 200-лөрдүн башы мына ушул инсан болгон. Дал ушул топтун чыгарган дезинформациясы ошол жерде Айша энебиз Сафан разияллаху анху атты тизгинден кармап жөө басып келди. Айша энебиз эрдин үстүндө отурат, аттын үстүндө. Жок, булар ошол жерде мына ошол ислам тарыхында аябай пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын башына түшкөн чоң көйгөй болду. Бул бузукулук кылып келди деп баягы 200 мунафыктар ошол жерде ушундай кабарды шаардын ичинде таркатып жиберишти. Туугандар, биз азыр бул нерсени угуп атабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бул Хабибур Рахман, Расулуллах, Аллахтын элчиси, Рахман болгон улуу кудуреттүү Аллахтын, жаратуучу Аллахтын сүймөнчүгү болгон инсан мына ушундай курдооматтын астында калып кетти. Үй бүлөсүндө кандай проблема жаралды? Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям азап чекти. Расулуллахтын жүрөгү биз сыяктуу жүрөгү бар. Биз катары, адам катары бул да сыгылат болчу. Бул да кайгырат болчу. Адамдар сураган кезде эң каттуу сүйгөн адамыңыз ким дегенде ачык эле Айша деп айтчу пайгамбарыбыз. Биз азыр могул жерде мен эркекмин деп жүргөндөр ошону айта албайт. Аялдын атын айтып кое турган болсо, достору үстүнөн күлөт, подкаблучникте. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жашырган эмес, ачык эле айткан. Эң сүйгөн адамыңыз ким? Айша. Мына ошол эң сүйгөн адам жөнүндө ушундай курдооматты бүгүнкү современный тил менен айтканда фейктерди таркатып, мына ошол нерсени мусирет этип, шаардын ичинде дүңгүрөгөн сөз кетти. Расулуллах мына ушул пайгамбардын аялы ойноп коюптур деген сөз. Бүгүн мисалы ушул теманы поддерживать этип аткан Ахлу сунна вал жамаанын каршысында турган шия өкүлдөрү, айрыкча булардын ошол эң каттуу шиянын дагы ичинде толтура топтору бар, направление, багыттары бар. Эң каттуу багыттарды кармангандар мына ошолор айтат. Айша энебизди сөгөт, Бакыр Сыддыкты сөгөт, радиаллаху анху.
Ең сыддық. Аллах Таала Құран Кәрімде идхума фил ғари деп Абу Бакр Сыддық разияллаху анхуны Құранда түсіріп жатыр Аллах Таала. Ең бірінші ислам тарихында бірінші ислам келтірген Абу Бакр Сыддық разияллаху анху. Айша энесі ошол ең чынчыл болған Абу Бакр Сыддық разияллаху анхунун қызы. Субханаллах. Бүгін туғандар мына ошол фейктің, мына ошолдой дезинформациялардын таасири канчалык деңгээлде болуп атат коомдо, абдан күчтүү болот. Абдан күчтүү болот. Мусулман адамдар мындай нерсеге эч качан жол койбош керек болчу. Эч качан жол койбош керек. Бирок биз бул нерсени өзүбүзгө позволять этип атабыз. Отурган жерде биз көрүнгөндү шубайбыз. Бизге граница жок, парда жок. Бизге бардык нерсе дозволенный болуп калды, уруксат болуп калды. Бул нерсени биз дагы демократия деп коюп атабыз. Аны шубаса болот, муну шубаса болот, бул паланча, бул түкүнчө. Субханаллах. Кудайдан коркпойсуңбу? Аллахтан коркпойсуңбу? Кантип сен ушул билбеген нерсе, тастыкталбаган кабарды сен ишенгениң аз келгенсип, сен ошол нерсени көрүнгөн жерде элдин ичинде коомдо жайылтып жүрөсүң ошол сөздөрдү. Мына ошол нерсени Аллах субханаху ва таала айтып атат мынакей. Лахум азабун алимун фид дуня вал ахира. Буларга бул дүйнөдө ортучу азап бар. Мына ошол нерселерди жасап жүргөндөр үчүн. Вал ахира, акыретте дагы бар. Валлаху я'ламу ва антум ла та'ламун. Жараткан кудуреттүү Аллах билет, жана силер билбейсиңер бул нерсени. Аллах билет. Аллах билет. Эмне үчүн дегенде адамдардын коомдун ичинде мына ошол дезинформация, калп маалыматты жайылтуу, бул деген кандай деген зыяндарды алып келет. Адамдардын, мусулмандардын бир сабын талкалап, ынтымак менен биримдикти ыдыратып, мына ошол акырында ошол коомдун Аллахтын колдоосунан кур калат ошол коом. Ошол коомдон Аллахтын берекеси көтөрүлөт. Жүрөбүз анан кийин кризистер, проблемаларды айтып, ишим жүрүшпөй атат, башка болбой атат. Бул багы мындай зараза, бул гангрена сыяктуу да, бул гангренага айланат да, ушундай барып туруп гангренаны билесиңер бул. Бул самый тяжелый хронический форма. Ошондой багы чирип отуруп, акыры бул нерсени мүчөнү ампутациядан башка жол жок, туугандар. Мына мисалы айтайлы, үшүк алып кеткен колдун буту, уштары, башкалары үшүк алып кеткенден кийин ал жер кан жүрбөй, жансыз калган, ал жерде ампутация кылбаса бул гангрена бүтүн денени алып адамды өлүмгө алып келет. Ошон үчүн ал жерде ампутация кылыш керек. Эми моундай нерсени кантип ампутация кылабыз, туугандар? Коомдун ичиндеги ушундай көрүнүштү. Кантип жок кылабыз? Бул нерсени тилибиз тынбаса, замандын мынакей өтүшү менен айтып атабыз, илимий технологиялык өнүгүүнү айтып атабыз. Адамдар смартфондор менен жашап калды, интернет менен жашап калды. Болду. Кичинекей детский садикке барган, кичинекей балдарыбыздан баштап мына ушул телефон колунан түшпөй. Каалаган нерсени оттоп атат. Чекесинен чыккан блогерлер биринен бири кыйын. Адеп жок, уят жок. Бак фейк деп карабайсыңар, фейк аккаунт деп коет, фейк. Туугандар, мына ушундай жаман көрүнүштөр биздин коомдо орун алып келип атат. Бул нерселерден коркуу керек, Аллахтан коркуу керек. Аллахтан коркуу керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын айткан бир сөзү бар. Кимде-ким адамдардын арасынан билбеген бир кандайдыр бир проблеманы өзү түшүнбөй туруп ошол нерсеге аралашып, киришип, ошол нерседе ушундай бир туура эмес аракеттер жасай турган болсо, мына ошол жолунан чыгып, кайтып чыгып кетмейинче Аллахтын каарынын астында болот. Аллахтын каарынын астында. Аллахтын каарынын астында болот. Жана ошол адамга кыямат күнгө чейин Аллахнын лаанаты болот. Каргышы, Кудайдын каргышы болот деп. Туугандар,
Коркунучтуу эмеспи? Коркунучтуу. Бирок бул коркунучтуу ким үчүн? Мусулман үчүн. Аллахка ишенген, Кудайдан корккон адам үчүн. Эптеп бүгүн бир нерседен кылмышынан кутулуп кетсе, ошол менен кубанып, башка болду, все, мен кутулдум деген адамдар үчүн эмес. Эмне үчүн? Акыретте, эрте, мен өлгөндөн кийин кыямат күндү күтүштүн кереги жок. Сен просто больничный палатада жатасыңбы, реанимациянын койкасында жатасыңбы? Өлүм периштеси келип сен жаныңды сууруп чыгарып кеткенде сен болду, күнүң, кыяматың ошол күндөн башталды. Болду. Кыяматың башталды. Кабырга алып барышты, кабырга киргизди, жаткызышты, туугандарың ыйлап атат, молдокен Куранды эзип окуп атат. Топурак салып ал жерден тим эле адамдардын дагы массасына да карап коюшат. Толтур адам келди. О, жарым шаардын жарымы бу. Хоть жарымы келсин. Шаардын жарым эмес, полный шаар көчүп барбасын ошол күнү, похорон күнүнө. Йосиф Джугашвили деген баягы Сталин деген диктатор болгон илгери. Тарыхта эмне? Эмнелер гана болгон жок. Коба. Ошол өлдү. Канчалык кыйын диктатор болду, өлүм келет да сага. Өлдү. Бир дагы руководитель, бир дагы чоң, жөн өлүм менен өлгөн жок. Ошол жанында тегерегинде жүргөндөрү өлтүрүшүп, кыскасы тынышып, бийлик талашмай. Өлдү. Не болду? Элдин баары ыйлап, жаназасы болгон күнү день похорон. Мына ошол багы Красный площадьтин тегерегинде. Туугандар, Москвада похорон күнү 1000 адам Кебелендиден өлүп калды. Ошо менен коштошкону барган адамдардын 1000 адам Кебелендиде калып өлүп калды. Не болду? Не десиңер? Сталин зор адам эле, бирок ошончо адам бар. Давкадан 1000 адам өлүп атса, демек зор адам экен. Кайсы бир адам мына ошол туура эмес маалыматты жайылтырып, адамдын, мусулмандардын, кээ бир адамдардын, жеке адамдардын абирине, намысына шек келтирип, аброюн төгүп, намысын ошондой талкалап жүргөн болсо, мынакей айттык, Алланын каарынын астында болот. Алланын каарынын астында болот. Мына ушул аят. Туугандар, телефонду өчүргүлөр, туугандар. Туугандар, мусулман адам өзү негизи мындай алып көргөндө, мусулман адам кандай болуш керек? Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мусулман момун адамдар тууралуу al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Момун адам үчүн бир имарат сыяктуу, дуалдар сыяктуу, бирин-бири тиреп турат деди. Бизде ушул нерсе болуп атабы? Бизде ушул эрежелер, ыйык эрежелер бузулуп кетип атат. Мусулман мусулманга душман болуп калат. Эми эгерде ошол багы туура эмес каталарга жол коюлуп жаткан болсо, ал нерсенин дагы туугандар албетте артында толтурган себептери болот. Эмне үчүн дегенде бир да кылмыш, бир дагы кыймыл, капыр болобу, буддистпи, мушрикпи, мусулманбы, христианбы, еврейби, ким болбосун, любой жасаган нерсеси үчүн анын өзүнүн оправданиясы бар. Актануу, себеби, причиналары бар. Мен мындай кылайын дедим эле. Мен ойлогом мындай кылсам сонун болот деген элем. Жакшы болот деген. Мисалы айтайлык, мынакей ушул тарыхтагы, адамзат тарыхындагы биз көрүп аткан карателдер, маньяктар, мына билесиңер, маньяктарды. Убийца, маньяктар. Качандыр бир жаштык, балалык кезинде психический травма алып, ошол багы биз айтмакчы хронический формага өтүп, анан кийин бул чоңоюп, личность болгон кезде мына ошол болезньдер менен калып кеткен. Ал деген акыры барып, ошол нерселер бардыгы тымызын акырын сыртка чыгып атты. Бирок коомдун көзүндө, коңшулардын, бирге окугандардын, мугалимдерин бүт баарын опрос жасаса, бар положительный характеристика беришкен. Бул аябай укмуш, жоош, эч кимге зыяны жок, чымынды да капа кылбаган,
ушундай адам болчу деп. А бул адамын тымызын токойлордун ичине аяка бияка алып кирип канча адамды союп өлтүрүп жок кылган. Мисалы эгерде кичинекей бала бир аял затынан травма алган болсун, айтайын. Эми чоңоюп калган баягы возрастта деле боло берсин, макул. Юношеский возраст болсун. Үйлөнгөн кездеги жигиттик доорунда болсун. Үйлөндү мисалы. Анын мисалы айтайлык же сексуальный ошол баягы интимдик алакасы ийгиликсиз болуп калып, ошол жерде анын үстүнө шерменде кылып, тигинси күлүп, башка болуп калса болду, ошол нерседен дагы акылы тайып, анан кийин ушул аял затын анан чекесинен кырып баштагандар болгон. Мындайларды толтуруп болуп атпайбы? Бардык нерсенин өзүнүн причинасы бар. Ошондуктан туугандар, биз бүгүн мына ошол калп маалыматтар тууралуу, жалган сөздөр тууралуу. Кыямат жакындашып атат да. Кыямат жакын. Кыяматтын жакын экендигинде эч ким спор кылган жок. Бирок мен дайыма айтам, туугандар. Кыямат жакын, бирок дагы бул жакындыгы дагы 1000 жыл, 2000 жыл, 3000 жыл созулушу мүмкүн. Аны бир гана Кудай билет. Бир гана Аллах билет. То есть азыр табигый кырсыктар болуп атса, башка болуп атса, бүт нерсе туугандар өзүнүн себептери менен болот. Мен дайыма айтып келем, табигый кырсык болсо дагы ал жөн эле причинасыз болбойт. Эгерде бул дүйнөдөгү биз үйрөнүп аткан мыйзамдарды, ошол физика мыйзамдарын, табигый ушул табиаттын мыйзамдарын эгерде илимий жактан биз таянып туруп, анан кийин ошол природный табигый кырсык катаклизмдарга ар бир түрдүү ученыйлар объясненияны берет, да? Парниковый эффект, глобальное потепление климата, северный ледовитый океанда ледниктер ээрип атат. Эмне себептен? Мынакей көрүп атабыз, бардык жерде мынакей смог, шаардын үстүн ээлеген түтүн, адамдар деген дем ала албай атат. Айрыкча ошол бронха жагынан, өпкө жагынан ооругандар мынакей булар еще татаалдашып атат мисалы. Ушул сыяктуу бардык нерсенин өзүнүн причинасы бар. Природный катаклизм болсо, да, могул жерде көбүрөөк осадка түшүп калды, выше норм. Көбүрөөк жаады, анан кийин ошондон сел кетти, туура. Ошол көбүрөөк норманын выше осадокты ким берди? Туугандар. Хорошо, испарение болду, буланып келип, аябай ошол баягы булуттар келди деп атабыз. Грозовой тучалар келди дагы челектеп жаап баштады. Аны айтып атат ошол. Мондай болду. Хорошо, болуптур. Жерлер жарылып, ортодо үйлөр, башкалар 5 метр трещина пайда болду дагы, ошол жерде үйлөр же ошо машиналар астына кирип кетип атат. Ага да объяснение бар. Бул жерде түндү баягы раскол болгон, вулканический извержение, вулкандын ошо подземный толчоктордун, ошолордун таасири менен ушундай нерселер болот. Эч ким спорить эткен жок. Бул нерсени мусулмандар четке кагып атат. Жок. Бирок ошол вулканический изверженияларды ким жасап атат? Ким аркылуу болот атат? Ошол жер титирөөлөр, башкалар жөн эле. Туугандар, ошондуктан бүгүн элдин биримдиги, элдин ынтымагы талкаланып барган кезде, урматтуу бир туугандар, мына ошол элдин кордугуна алып келет. Элдин кордугуна алып келет. Эл ынтымагы жоголгон кезде, биримдиги жоголгон кезде, мына ошол эл өзү зулумга кабылат. Туугандар, сырткы күчтөрдөн болгон кордукка адамдар кабылып баштайт. Өзүндө ынтымак жоктур. Туугандар, арабчасында фаррику васуду деп коет. Орустарда разделяй и властвуй. Разделяй и властвуй. Сен мисалы ошол бир компанияга ошолордун ситуациясын, акыбалын бузуп, ошолордун ынтымагын бузуш үчүн дезинформация, ошондой баягы фейктерди, биздин баягы желтая пресса деп коет го. Ушак айындардын үстүндө тастыкталбаган маалыматтарды жайылтуу менен, бүгүн мынакей бул доступный болуп калды. Социальный сеттер аркылуу, Facebook болсун, башка дагы көптөгөн эмелер болсун, ушул жерде тастыкталбаган маалыматтарды жайылтуу менен адамдардын арасында ошол адамдарга конкретный сүрөттө дезинформация,
калп маалыматтарды жайылтуу мисалы ушул нерсе артта көздөлөт. Бирок ошол бул инструмент. Любой калп маалымат бул инструмент туугандар. Калп маалыматтын артында максат турат, цель турат. Ал жөн болгон жок да, артында максат турат. Ал максат эми түрдүү болот. Аны талдайбыз. Түрдүү максаттарды азыр айтып беребиз, иншалла. Мына Аллах Таала Кур'ан Керимде айтып атат: "Иттулкунаху би алсинатикум ва тaquluna би афвахикум ма лайса лакум бихи илмун ва тахсабунаху хаййинан ва хува индаллахи азим." Жараткан Аллах мына ушул аятында айтып атат. Силер тилиңер менен ойду келди оттоп сүйлөп, ва тaquluna би афвахикум, оозуңар менен ошол нерсени сүйлөйсүңөр. Эмне? Ма лайса лакум бихи илмун. Эч кандай маалыматыңар, достоверный маалымат, ишенимдүү, чын, акыйкат маалыматы жок болгон нерсени силер оттойсуңар оозуңар менен. Ва тахсабунаху хаййинан. Жана ошол сүйлөгөн сөздөр силердин оозуңардан шунчалык жеңил, желпи чыгат. Ойлонбойсуңар. Баягы орустар айтат го, язык мой, враг мой. Жок, биз ал нерсени ойлонбойбуз. Менин тилим, менин душманым. Бизде эмне деп коет баягы? Тилдин сөөгү жок деп койчу эле. Сөөгү жок деп эле оттой берсе боло берет. Ва тахсабунаху хаййинан. Силер муну жеңил, желпи деп эсептеп, ушул нерсени аябай жеңил деп ойлойсуңар. Ва хува индаллахи азим. Бул нерсе Алланын алдында абдан улуу. Силер жеңил, желпи деп аткан нерсе Алланын алдында абдан улуу. Кудайдан коркуп иш туткула. Кудайдан коркуп иш туткула. Мына ушул Кудайдын аятында туугандар, эмнени биз байкап атабыз. Оозуңарга келген нерсени оттоп атасыңар. Тилиңерге келген нерсени сүйлөйсүңөр. Эмне? Ма лайса лака бихи илм. Лакум бихи илм. Бул жерде мына ошол адамдын чындыгында ошол тилинин сөөгү жок экендигин, жана бул укмуш, сайраш тууралуу. Жана ошондой эле бул жерде достоверный эч кандай бир информация, маалыматка таянбастан источник, ошол маалымат булактарындагы источниктери тастыкталбастан туруп, ошол нерсенин артынан ишенүү, ээрчип кетүү, ошол нерсеге фейктерге, кыяматтын жакындыгын айтып атпаймынбы? Кыямат жакын болсо ошондой болот. Акыйкатта адамдар ишенбей, калктын артынан көбүрөөк ээрчишет адамдарчы. Эмне үчүн десе, туугандар, качан калп таттуу, акыйкат таттуу болду эле, айтпачы. Айтат го, горькая правда. Даамы ачуу, даамы жагымсыз, бул акыйкат. Бул нерсе эч качан жакпайт. Бизге эмне жагат, туугандар? Адамдардын табиятына калп болсо дагы зато аябай кооздолгон, жалтыр жултур менен оролгон калп биздин душабызга жагат. Биз сабактарыбызда айтабыз. Сага бирөө келди, пахтаны койду, Ферганский баягы, Ахмаджан Адыловдун баягы пахта талаларындагы высший сорт пахтадан алып келди дагы койду эле. Сендеги жок нерселер менен, сапаттар менен. Ака, сен байке, аба, сен зорсуң. Вообще сизде адамды берген үчүн Аллага шүгүр. Сиз жок эмне кылмак элекпиз деп пахтаны берип атса, баягы пахтага, жумшак пахтага отурган адам ошончол калың пахтада көтөрүлгөн сайын тиги ошол нерседен рахаттанып атат, сүйүнүп атат. Кубанып, машалла, зор. Нравится. Душага ушул нерсе жакпайбы? Жагат да, конечно. Эмнеге жакпасын? Эмнеге жакпасын? Жагат. Анан ошол жерде айтабыз. Баягы адамда ошол макталган сапаттардын бири да жок, бирок бул кубанып атат. Биз айтабыз да, сен көкмээсиңби? Конечно, көкмээ. Сөзсүз да. Сен жок нерсеңе эмнеге мактанасың? Неге сен ошол нерсеге кубанып атасың? Аферист болсо, сен правдарупсуң десе, сүйүнүп атат. Машалла. Да, чындан. Өзү жеткен аферист. Субханалла, мына ёлки деп, мен кээ бир түшүнбөгөн адамдар ёлки деп койсом, муну сөгүш экен деп ойлойт да. Мен туугандар бир нерсеге токтолуп кетейинчи. Туугандар, мен орус тилдүү ушундай окугам. Орус
тилинде орустар менен союз кезинде мен ошолордун тарбиясын алып ошол орустардын окуу таалим жайларында самый активный образ жизни алып барган. Организатор, түрдүү багы кружокторду алып барып, Дом пионеровдарда кружокторду ачуу өзүмдүн инициатива менен, мектепте математический кружокторду ачып, мына ошонун баардыгын мен өзүм жүгүрүп жүргөм. Ошон үчүн туугандар, мен мисалы кыргыз тили туура мен аракет кылам, бирок кээде ошондой окшошпой калат. Баягы кээ бир жерлерде орусча чыгып кетет, анан ошондо кээ бирлер айтып баштайт да, эми могу жаштар ал союз кезин көргөн жок. Айтып атпайбы туугандар? Не деп? Кече күнү жогорку кеңеште Медер Алиев деген мынакей депутаттын сүйлөгөн сөзүн көрсөңөр керек, уксаңар керек. Медер Алиев ошол жерде Чыңгыз Торокулович Айтматов дүйнө жүзүнө белгилүү болгон мына ушундай улуу жазуучу дейт, туугандар. Мына ушул Чыңгыз Торокулович Айтматовдун баягы өзүнүн сүйгөн адамына жазган катын цитата кылып, баягы эмени цитировать этип, ошол катын алып келип окуп берди, музейден алып келген экен. Ошол жерде мынакей улуу деп аткан Чыңгыз Торокулович Айтматовдун жазган эмеси. Жаным, сүйгөнүм деп сүйлөп барат туруп, анан кийин бир предложение, мынакей предложение кыргызча сүйлөп. Мен эми багы кээде убакыт тезирээк эме болбош үчүн мен кыргызчасын ойлонуп калып, кичине убакыт кетип калат, мен тормозить этип калам. Ошон үчүн токтобостон ошо орусчасын айтып кетем. Чыңгыз Айтматовдун ошол жазган бир сүйлөмү кыргыз тилде кетип атат дагы, экинчи сүйлөмү автоматтык орус тилге өтүп кетип атат. Любимая моя и дальше больше. Ошондуктан албетте 100% кыргыз тилде биз сүйлөшүбүз керек, өзүбүздүн эне тилибизде сүйлөшүбүз керек. Мен бул нерсени өзүмө орус тили аралаштырып сүйлөгөн мен сыймык деп билбейм. Же болбосо мен шаарда өсүп, жашап, орус тилдүү ушундай компанияларда жүрүп, мисалы, жүргөн болсом, бул нерсе көнүмүштүү бир адат. Мен айтат элем, мактанып аткан деп, мына ушул айылдан барып алып, шаарга келгенден кийин өзү кыргыз мектепте окуган. Борборго барып алып, анан ошол жерде баягы же орусчасы таза болсо, орусча сүйлөп ошол жерде мына, вот туугандар, барбайбы? Ошон үчүн ар бир инсан ошол баягы ойлонуп сүйлөп жүрсө, бул абдан жакшы нерсе да, туугандар. Биз көпчүлүк орунда карабайбыз ал нерсеге. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мусулман адамды сүрөттөп айтканда, мусулман адамды Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ушундай деп айтты. Мусулман адам башка мусулман, ошол досу болобу, бир тууганы болобу, же ким болсун, үзүр истейт деди. Мусулман адам мусулманга үзүр истейт. Эме? Үзүр. Туугандар, жакшы ой менен. Мунафык, эки жүздүү мусулман, эки жүздүү болсо, лицемер, ал бир гана катасын издейт, кемчилигин издейт. Туура. Ал ушундай да, ал тигиндей да. Ошон үчүн мен билгем муну деп баштайт. Жок, баягыга оруп калгандыр же башка болуп калгандыр. Жок. Туугандар, бул дүйнөдө эгерде мына ошол дезинформация менен адамдарды каралап, лакаптарды коюп, жамандап, кылбаган нерсеси менен бул кылды, бул паланча деп өзүнүн жеке максаттарын көздөп ушундай нерселерди оттогон адамдар болсо, караңарда, тооба кылып, мен да тооба кылам. Эгерде мен тилимен ушундай нерселер кеткен болсо, мен да тооба кылам. И силер дагы тооба кылыңар. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын айткан бир сөзү, гыйбат эгерде кылынса, гыйбаттын кафараты ошол жерде. Эгерде ошол гыйбат, бирөөнү сен гыйбат кылып, анын этин жедиңби, отуруп бул жерде, ошол адамга жетпесе, анда ошол жерден Аллахтан ошол адамдын акысына кечирим сура dedi. Мына ошол кафара. Жок, эгер ошол адамга жетип калса, бирөөлөр жеткизип барса, бизде азыр Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын айткан бүт пророчество, пайгамбарлыктары ишке ашып атат да, мынакей бутундагы бут кийимине чейин
Бул адамдын баягы сөздөрүн жеткизүүчү мына бүгүнкү смартфондор болот. Көрүп атасыңар. Каждый телефон, локация менен кай жерде жүрөсүң, эмнени кылып атасың. Вот технология. Кыяматтын белгиси эмне бул? Айтса, дагы кандай нерселер керек? Мына ошол жогордагы ошол жеңил желпи сүйлөгөн нерселер. Айттык, бул жерде эмне дедик? Ушул аяттын ичинде адамдын жеңил желпи эсептегени бул ушундай акылсыздыгы жана ошондой эле бул Алланын алдында абдан чоң улуу экен, күнөө, улуу күнөө экендигин айттык. Эми туугандар, биз айтып атабыз. Адамдардын ортосундагы болгон ошол баягы фитнаны козутуу, дезинформация, фейк, ошондой баягы калп маалыматтарды таратуу, адамдардын көңүлүн бузуу, түрдүү максаттарды артынан көздөшөт. Бул жөн нерсе болбойт да, жөн болбойт да. Ар бир инсандын бул нерсенин түрлөрү болот, туугандар, түрлөрү. Туугандар, мисалы, эң эле популярный бүгүнкү бизде модный болгон бул политический ошондой фейктер, маалыматтар, калп маалыматтар, политический максатта, саясий максатта жасалат. То есть оппонентти каралоо жана ошол нерсеге жетем деген бийлик талашкан адамдар саясатчылардын ортосундагы мына ошондой дезинформация. Мына, анан дагы бизде мындай да баягы Кудайдан иманы тайкы болгон адамдар ошондой дезинформация менен, ошондой баягы адам өзүнүн шылуундугунун күчтүүлүгү менен укмуш баягы жүрсө, буларды крутой дейт да, баягы кыйын адамдар, кыйын экен. Кыйын адам туугандар мусулман эмес баягы баарыңар билгенде Брат деген бир кино бар эле орустардын. Сергей Бодров деген үңкүрдүн астында, бир мөңгүдүн астында өлүп калды. Ошол айтчу эмес беле баягы Сила в правде, туурабы? Көрсөңөр керек. Могу жаштар көбүнчө көп көрсө Америкага барып, Американын СШАны талкалап келбеди. Ал жактан бир кыйын болгон проститутканы куткарып келди. Да, Кармадонский ущелье, Кавказда. Ошол жерде өлгөн. Эми кыйын болгон адам элестете бергиле. Америкага барып, ошол жакта проституция менен заниматься этип аткан кыйын эмесин алып келди, дозун. Туугандар, мындай дезинформациялар мисалы ошол баягы согуш, военный положение болуп калган кезде дагы информационный дезинформациялар болуп турат. Информационный согуш. Эмне үчүн дегенде мусулмандардын арасына ошондой айтайлык сабына мусулмандардын духун түшүрүш үчүн ошондой нерселер болуп келген. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эгерде мына ошол мушриктер менен кандайдыр бир газатка чыга турган болсо, туугандар, как всегда, ал жерде мунафиктар түрдүү причиналар болгон, түрдүү себептер, отмазкалар табылып келген. Там бирөөнүн апасы ооруп калды, бирөөнүн буту ооруп калат, анан бирөөнүн дагы бир нерсеси. Аллах субхана таала Куранда айткандай, инна буютуна аура, үйлөрүбүз ачык калыптан деп ошентип түрдүү шылтоо менен. Анан пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ар бир келген военный поход ошондой газаттан келгенде үйүнө кирбестен эң биринчи орунда мечитке келген. Мечитке келгенде узун сап болуп пайгамбар кайтып келди деп адамдар пайгамбарыбыздын колун учурашып барып, я Расулалла, мен ушундай кичине грипп болуп калып бара албай калдым, же болбосо мен паланчам мындай болуп калды, же түгүндөй болуп калды эле десе, Расулаллах жылмайып, хоп деп унчукпай ошентип макул деп калтыра берген. Туугандар, тийген эмес. В основном булар баягы ошол мунафыктык менен белгилеп мондай окрашенный, эки жүздүү адамдар болгон, ошолорчу. Аллах Таала Куран Керимде айтып атат, Аллах Таала айтат, мына ошол эки жүздүүлөр силер менен бирге жихадка, ошол газатка чыкпаганы жакшы болду, о Мухаммад. Эгерде силерге ошол араңарда ошондой эки жүздүүлөр кошулуп бирге чыкканда, мазадукум илля хабала, силерге зыяндан башка эч нерсе алып келбейт болчалар. Эмне үчүн? Основном мындай эки жүздүүлөр мына ошол жерде паниканы сейилтип баштайт. Билесиңерби? Паника. Окопто отурабы, аякта болот, жанында отурса да отуруп алып, бекер эле чыктык да, эмне болот эми үйдө бала чака, мен балдарым майда эле, паланча эле, иштер бар эле деп мына ошондой паниканы сейилтип азыр эми өлтүрүп койсочу, булар көп экен, анан паланча экен. Аллах Таала айтат, булар чыкпаганы силерге жакшы болду. Чыкканы булардын силерге пайдасы эмес,
зыяны көп болот эле деп Аллах Таала айтып атат. Эми информационный мына ошондой согуш. Информационный согушту дүйнө жүзүндө мынакей согуштар тынбай келет. Эч качан бир дагы кылымда согуш тынган эмес. Мына бүгүнкү күндө дагы ошол согуштар, кан төгүнүүлөр уланып келип атат. Уланып келип атат. Аллахым биздин ушундай жерлерибизге Кудайым ошондой нерселер жеткирбесин. Адамдардын, конечно, мондай туугандар баягы жеке шкурный интерес деп коет. Кызыкчылыкты көздөп, мына ошол нерсенин артынан дагы көрө албастык, ичи тарды максатында, мисалы, күчтүүрөөк оппонент чыгып кала турган болсо, сөзсүз түрдө аны жамандаш керек. Жамандаш керек. Эмне үчүн дегенде мен айтпадым, туугандар, бүгүнкү күндө чындык, акыйкат бул баркы жогурак кичине. Арзан. Турал? Акыйкатты ким сатып алат? Айтсаңар, акыйкатты ким сатып алат? Мынакей Атамбаевдин доорунда обон деп коет эле. Обон деген ушундай бизде омон бар го, ошондой термин пайда болду. Мына ол жерде паркка түшсөң, ошол жерде целый команда аялдар турчу. Целый команда баягы ажылда бетиңен тытып, тилиң жулала турган аялдардын командасы турчу. Мына ошолор обон эле. Да? Руководителин акчаны төлөйсүң, заказ кыласың. Бул азыркы күндө туугандар Америка, мына Европа, үй бүлөлүк мындай ошондой баалуулуктарын жоготкон ошондой өлкөлөрдө үйлөнүш керек болсо, башка кылыш керек боло турган болсо, алардын тууганы башкасы жок, свадьба кылыш керек эми ресторанда. Да? Ани эмне кылат? Ушундай фирмалар бар. Бунузу амаки болуп берет, мунузу тагазы болуп берет, мунузу абазы болуп берет, мунузу атасы болуп берет. Любой ройго булар приживаться этип, акчасы. Главное, акчаны отработать этип, ошондой баягы показной тойлорду жасап кетишет. Ошондой эле илгертен исламда туугандар, исламдан алдын дагы мына араб өлкөлөрдө ушундай нерсе болгон. Бүгүн бизде мисалы Кыргызстарда боз үй тигебиз дагы, боз үйдүн ичине отуруп алып, кыйкырып ошол жерде өкүрүп отурушубуз керек. Сөз жок. Жакын адамдар жакынын жоготкондо ыйлайт. Ыйлабай койгон адам бул албетте бул мерез жүрөк. Ыйлайт. Бирок эми анчалык эмес да баягы кошок айтып ыйлаган. Сен биздин тоос элең, анан кийин паланча элең, баягы өлүктөгү жок нерселер менен кыйкырып ыйлаганды, урматтуу бир туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ошол хадисинде не деп айтат? Ал-майиту ю'адзабу фи кабрихи бима ниха алейхи дейт. Мына ошондой кошоктор айтылып, ошондой чачын жулуп, бетин тырмап, ушинтип үстүндөгү кийимин айырып ыйлап атса, өлүп дейт, азап тартат деп ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтты. Туугандар, мына эми айтайлык дагы коркутуу максатындагы болгон айтайлык ошондой дезинформация, калп маалыматты жөнөтүү, коркутуу максатында. Кокуй мындай экен, тигинде экен, паланчы, тугундай. Аллах субханаху ва тааланын Кур'ан Керимде дал ушул тууралуу аят бар. Айтып атпаймынбы? Адамзатын жараткан Аллах субханаху ва таалага ушул адамзаттын пейили, адамзаттын кылык жоруктарынан кантип жараткан, мына ушул адамдын жаратуучусу билбесин, я. Аллах өзү жаратып атпайбы? Аллах айтып атат. Эмне дейт? الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Жараткан айтат. Адамдар аларга дейт, "Эй, силерге укмуш ал жакта тимеле укмуш чоң көлөмдөгү күчтөрдү ошондой адамдар жыйылып топтолуп калыптыр. То есть силерди өлтүргөнү, соккону" дейт. Ушул аятында туугандар Аллах Таала мына ушул жерде адамдар, тиги адамдар, башка адамдар топтолуп калыптыр деп мына ушул жерде келип атат дейт. Мына ушул туугандар баягы айрыкча ушул эки жүздүүлөр, лже патриоттор жана өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөгөндөр, саясий болобу, өзүнүн жеке шкурный интереси болобу, кандай болбосун, мына ушундой дезинформацияларды таркатып аткандар. Айтып атат да, о адамдар силерге каршы аябай көп күч топтоп коюптур. Кокуй, талкалап, азыр бастырып кетет экен эми силерди деп аларга коркула деп коркутат дейт. Ошондо эмне? Имандуулар эмне дейт? Ва калу хасбуналлаху ва ни'мал вакил дейт.
Аллах Таала айтып атат, мынакей имандуу мусулман адамдар айтат, биздин таянганыбыз, биз ишенгенибиз Аллах, жаратуучу Аллах, ва ни'мал вакил. Албетте биз бардык өзүбүздүн абалдарыбызды Аллахка тапшырабыз. Азыр иншалла. Мына бүттү туугандар. Туугандар, этият болгула. Биздин ушул үстүбүзгө ушундай баягы биримдикти ыдыраткан, ынтымагыбызды талкалаган нерседен, Кудайдан коркуп, жана ошондой эле баягы бул жалпы коом болсо, ошо жеке адамдардын ортосундагы болгон нерселерге дагы мен айтат элем, жеке адамдардын жөнүндө түрдүү баягы изобретать этип нерселерди жыйыштырып жүргүлө, сүйлөгөн. Билбей туруп, так билбей туруп, паланча тигинде экен, анан андай экен деген сөздөрдү жыйыштырып, Кудайдан коркуп жүргүлө. Аллах Тааланын алдында жооп берип каласыңар. Ар бириңер Кудайдын алдында. Это персонально ар бирине. Номи Роббана тaqabbal иннека анта самиул алим. Жараткан мээримдүү Аллах билип билбей жашоодо кетирген ката күнөөлөрүбүз аябай көп. Аллахым өзүң кечиримдүү затсың, сен бизди кечиргин. Жараткан Аллахым мына ушул ыйык күндө сенден жалдырап сурайбыз. Аллахым ушул мечиттен чыгар заман күнөөлөрүбүз кечирилген абалда чыгып кеткенди Аллахым ар бирибизге насип этсин. Ушул жерде кол көтөрүп турган ар бир мусулман тенденин эмне дуа тилектер болсо Аллахым өзүң орундаткын, туура жолдон адаштырбагын, элибизди, журтубузду, Кудайым мамлекетибизди, Кудайым ушул суук көздөрдөн жаман ойлуу, ошондой баягы душмандардын жаман ойлорунан Аллахым ошолордун жамандыктарынан Аллахым өзүң ар дайым бизди коргоп сактап жүргүн. Өтүп кеткен ата энелерибиздин жаткан жерлерин жайлуу кыл, күнөөлөрүн кечиргин, келечек молубузду, бала чакаларыбызды Аллахым имандуу, такыбалуу кылгын, өнүккөн, имандуу мамлекетте жашаганды Аллахым аларга насип эт. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи.